Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жаңы сатып алынган учак сыналып Таласка учту. Жаңы учак биринчи сынамык каттамын ийгиликтүү аткарды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Маалыматка ылайык, Асман аба жолдору мамлекеттик авиакомпаниясынын учагы Бишкектен Таласка учкан. Bombardier Dash 8Q400 учагынын персоналы жана экипажы учуунун бардык этаптарын аткарып, коопсуздуктун жогорку деңгээлин жана коммерциялык эксплуатацияга даярдыгын тастыкташты деп жазылат маалыматта. Жакын арада компания өлкө аймактарын эле эмес, коңшу өлкөлөргө да каттоону пландап жатканы кошумчаланды. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Менин аты жөнүм Болотбек Айдаркулов. Урматтуу бир туугандар, мен Эл Үмүт фондунун жетекчиси боломун. Ушул башты 4 айдан бери сбор чогултуп, калгылоо саламаттын жакшы болуп кетүүсү үчүн билесиздер, ал авариядан кырсыкка учурап, төшөккө жатып калган эди. Анан Индиядагы боло турган операциясына $30,000 чогултуш керек болчу. Бирок андан дагы көп жогору сумма чогулуп кеткендигине байланыштуу биз ошол калгылоо саламаттын ден соолугу үчүн ушул суммаларды бергени турабыз туугандар. Бул жерде ровно 4 миллион сом бар жана ошондой эле алдын ала берилген каражаттар 1,664,000 сом. Чынаркул Мамбет Турдоева ушул Калгулов Саламаттын апасына берилген. Анан сиздерге эсебин берип коеюн деп бүгүн видеороликти тартып жатамын. Бүгүн 24 сентябрь 2024 жыл. Мынау эсебин так берип көрсөтүп аткан учурум. Сиздер менден ыраазы болуңуздар жана Аллахым ушул кылган ыхсаныңыздарды кабыл кылсын. Дайыма ушундай ыхсан кылгандан, ушундай жардам бергенден эч качан тажабаңыздар. Буюрса, бул жакта ошол толук сумманы берип, сиздердин дагы ыраазычылыгыңыздарды алайын жана ал тараптын дагы ыраазычылыгын алайын туугандар. Менин кылган кызматым сиздерге жана ошол ооруп жаткан балага көпүрө болду. Мен себепчи болуп, буюрса ушул жакшылыгым аркасында, Кудайым буюрса насип кылса, ушул акыретте ушул сооптордун ээси болуп калайын туугандар. Мага жакшы дуаңыздарды берип, комментарийге дагы жазып койсоңуздар болот. Болсын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл Үмүт фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Билесиздер, Калгулов Саламаттын ден соолугу үчүн, операциясы үчүн $30,000 деп каражат чогултуу үчүн сиздерге алдыңыздарга чыгып турганбыз. 30 марттан баштап 15 жылга чейинки аралыкта андан дагы көп сумма чогулуп кеткендигине байланыштуу ошол бүт саламатка салынган ыхсаныңыздарды өз ээлерине ушул бул жакта атасы, анан апасы ошо тапшырып берген жатабыз. Ошол операциясы үчүн өз керектерине жаратып алышсын деп. Мен болгондо туугандар кызматымды кылдым. Сиздердин алдыңыздарда дагы ушул жакшы бир ортодо көпүрө болуп бергенге жардамды тийгиздим деп ойлоймун. Сиздер дагы өз дуаңыздарды берип, мындан аркы дагы ушул баланын жакшы болуп кетүүсү үчүн дагы дуаңыздарды берип коюңуздар туугандар. Чынаркул Мамбет Турдоева бул калыс байке, бул баланын атасы болот. Анан туугандар ушул үй бүлө бизден ушул жардам сурап 30 мартта арыз жазган эди. Ошондон берки убакыттан бери сиздердин жардамыңыздар менен 5,660,000 сом каражат чогулуп, мынау эжелерибизге тапшырып турган учурубуз. Биз ушул элибизге чын дилден ыраазычылык айтамын. Өзүм атыман дагы ушунчалык меймандос, кайрымдуу эл экенбиз. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Азыр ушул жерде каражаттар бар. Сизге тапшырып коеюн эже. Аке, каражаттарды алып сүйлөп коесуздар, Саламатсыңар элем. Биз Болотбек энеске 30 мартта кайрылганбыз. Ошо 30 мартта кайрылып видео чыгарган. Биз $30,000 сураганбыз, бирок элим бар экен, кыргыз элим ушунчалык боор керек экен. Элиме аябай ыраазымын. Ушу сиздердин дуаңыздар менин балама кабыл болсун. Ушу ар бирөөңөр канча сомдон салсаңыздар да ошол бизге
насип кылып ушу балам басып сүйлөп кетсин. Болотбекке Аллахым ыраазы болсун. Чоң рахмат ушу Болотбек бизге ушунча сумманы чогултуп берип, Кудайым буйрса ушу баламды леченияга алып барам деген чоң үмүтүм бар. Сиздерге чоң рахмат, кыргыз элим. Ушунча боорукер адам экенсиздер. Биз ушу Болотбек тапшырган акчаны бүгүн алып жатабыз. 5.660.000 тапшырып берип атат. Чоң рахмат кыргыз элиме. Дуаңыздар кабыл болсун бизге. Мен элге биринчиден элибизге рахмат. Ушинтип балама аябай жардам берип атчы. Ушу дагы бир жолу дуаңарыңызды берип туруп, Кудайым буйрса, баламды лечение алып барып келе алсак, анан Болотбекке чоң рахмат ушунча акча чогултуп берди. Кайрымдуулук фондунан. Ошо Алла ыраазы болсун. Ондар мен ортодо болгону себепчи болдум, көпүрө болдум. Сиздерге таанымдуу терең ыраазычылык билдирем. Сиздерден акелер эже бир ооз сурарым, мага эч кандай арыздооматыңыздар, эмеңиздер, нараазычылыгыңыздар жокпу, ошону сурап өтүп кетейин. Жок, биз эме Бекболотко эч кандай нараазычылык жок. Биз сураган сумманы да көп чогултуп берди. Болотбекке ыраазыбыз. Эч кандай дообуз жок. Ушу бала өмүрү узун болсун. Эн атасы маңдайында аман болсун, эч качан оорубасын. Жогорку Кеңештин комитети Акаевдин арызы боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушун четке какты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети Аскар Акаевдин арызы боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушун четке какты. Кайрылуу эми комиссиясыз эле Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралат. Эсиңиздерге салсак, Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев экс-президент статусун калыбына келтирүү өтүнүчү менен Жогорку Кеңешке 30-июнда кайрылган. Ошто Ташиевдин атын пайдаланып алдамчылык кылганга шектүүлөр аныкталды. Ошто ишкерлерди алдап чоң суммадагы акчаларын ээлеп алганга шектелип 2 адам кармалды. УКМКдан кабарлашкандай, кармалгандар Камчыбек Ташиевдин атын жамынып кылмыш кылып жүрүшкөн. Ош облусунун 2 тургуну УКМК төрагасынын атын пайдаланып жеке ишкерлердин ири суммадагы акчасын алдоо жолу менен ээлеп алышкан. Мындан тышкары Ош облусунун тургунуна тиешелүү болгон Ош шаарындагы батирдин бир бөлүгүн жасалма документтер менен мыйзамсыз сатуу фактысы аныкталды деп айтылат маалыматта. Учурда кармалгандар улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, дагы башка фактыларга катыштыгын аныктоо боюнча тергөө амалдары учурда жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук кызматы балдарды сатуу үчүн асыраган топтун мүчөлөрү кармалды. Кыргызстанда трансулуттук топ кыргызстандык балдарды мыйзамсыз асырап, кийин сатуу максатында өлкөдөн чыгарып кетип турушкан. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымат караганда, кылмыштуу топ 2022-жылдан бери иштеп келген. Алар начар жашаган үй бүлөлөрдү манипуляция жолу менен балдарын камкордукка алышчу. Факт боюнча адам сатуу беренеси менен иш козголгон. 20-сентябрда шектүүлөр кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда атайын кызмат кылмыштуу топтун башка мүчөлөрүн аныктоодо. Жума ортосунда катуу жаан-жап сел жүрөт. Өзгөчө Кырдаал министрлиги аймактарды тизмектеди. 26-27 сентябрь күндөрү нөшөрлөп жааган жамгырдан улам айрым аймактарда сел жүрөрүн Өзгөчө Кырдаал министрлиги билдирди. Маалыматта кооптулук республиканын дээрлик бардык аймагында бар экени айтылган. Ысык көл облусунда Тоң, Жетөгүз, Ак суу, Ысык көл жана Түп райондорунда, Чүй облусу Гемин, Чүй, Ысык Ата, Ала Мүдүн, Сокулук, Москва жана Панфилов райондорунда, Нарын облусу Кочкор, Нарын жана Жунгал райондорунда, Талас облусу Айтматов жана Талас райондорунда, Жалал Абад облусу Аксы, Базар Коргон, Токтогул, Сузак жана Тогустуру райондорунда, Ош облусу Чоң Алай, Алай, Кара суу, Араван, Ноокат, Өзгөн жана Каракулжа райондорунда, Баткен облусу Лейлек, Кадамжай жана Баткен райондорунда, Бишкек жана Ош шаарларынын аймактарында. Мындан тышкары министрлик таш кулашы да мүмкүн экенин айтып, аймактарды тизмектеди. Бишкек Ош жолу, Бишкек балыкчы жолунун 111-138 чакырымы, Боом Капчыгай, балыкчы Ананева Каракол жолунун 101-220 чакырымы, балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун 64-98-120 чакырымдары, Ош Сары Таш Эрке Чытам жолунун
23, 28, 39, 251, 258 чакырымдарында. Ош-Баткен Разаков жолунун 28, 64, 78, 125, 190 чакырымдарында. Мырзаке Карагулжа Гокарт 41, 55, 63, 75, 81, 125 чакырымдарында. Өзгөчө Кырдаал министрлиги тургундарды айдоочуларды этият болууга жана коопсуздукту сактоого чакырган. Өзгөчө Кырдаал пайда болгон учурда министрликтин жергиликтүү бөлүмдөрүнө кайрылуу зарылдыгы эскертилди. Улубай ден соолукту чыңдоо борбору Кыргызстанда биринчи жолу Кытай элдик медицинасын колдонуп, 6 жылдан бери от менен артрит, артроз, остеохондроз, гайморит, простатит, куян, грыжа, суук тийүү, тизе муун ооруларын дарылайт. От процедурасында адам тер аркылуу денедеги суук, токсин, шлак, туздардан арылып, аурасы тазаланат. Ал эми катып калган булчуңдарды жибитүү үчүн гандин массажы жасалат. Бул массаж атайын дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен жасалып, кан айлануу, зат алмашуу системаларын жакшыртат. Бизге келип, Толубай Бакасов жана анын эң жогорку квалификациядагы командасынан массаж алып, ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге байланышыңыздар. 3 жылда өлкөдө акчанын көлөмү 175 миллиард сомго көбөйдү. Себеби Улуттук банк соңку 3 жылда экономикадагы акча массанын өскөнүнө түшүндүрмө берди. Интернет баракчаларда айрым адамдар бийлик акыркы 3 жыл аралыгында өлкөнүн экономикасындагы акчанын санын кыйла көбөйткөндүгү жөнүндө ар кандай маалыматтарды таратууда деп жазылган маалыматта. Башкы банктын жолундагы урунттуу учурлар. Соңку 3 жылда акча массасы 219 миллиард сомдон 394 миллиард сомго жетип, өсүш 175 миллиардка же 79%га жеткен. Бул убакытта өлкөнүн номиналдуу ИДПсы 639 миллиард сомдон 1,2 триллион сомго же 92%га өскөн. Кыргызстандын экономикасында өндүрүш 2020 жылдан 2023 жылга чейин 30%га жогорулаган. Монетизациялоо коэффициенти 41-44% деңгээлинде кармалып турган. Бул көрсөткүчтүн туруктуулугу өлкөдө акчанын саны менен экономикалык жигердүүлүктүн өз ара шайкеш катышын билдирет. Алмашуу курсунун динамикасы акча массасынын өсүшү өлкөдө экономикалык жигердүүлүк менен шартталгандыгын күбөлөндүрөт. Гүлшат Асылбаева экономика министринин орун басары болду. Гүлшат Асылбаева экономика жана коммерция министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Жаңы кызматка дайындалганга чейин Асылбаева монополияга каршы кызматтын жетекчиси болгон. Ал кызматта 2023 жылдын сентябрь айынан бери иштеп жаткан. 2015-2023 жылдары жогорку кеңештин депутаты да болгон. Жер үйгенин көзөмөлдөө боюнча элдик комиссия Генге барды. Таластагы жер үйгенин көзөмөлдөө боюнча элдик комиссиянын мүчөлөрү Гендин аймагына барып, алтын ылгоочу фабриканын калдык сактоочу жайынын экинчи баскычынын курулуш процесси менен таанышты. Бул тууралуу Генди иштеткен Альянс Алтын компаниясы билдирди. Комиссиянын Генге иш сапары Альянс Алтын тарабынан демилгеленип, 19 сентябрда уюштурулган. Ага комиссиянын төрагасы Айдарбек Момунтаев жана анын мүчөлөрү Каныбек Иманалиев, Айчүрөк Токтогазиева, Тендик Исбасаров, Серик Юлдашев, Адыл Кочорбаев катышкан. Делегация компаниянын өкүлдөрү менен кошо биринчи баскычтагы калдык сактоочу жайды карап чыгып, андан соң экинчи баскычтын курулуш аймагын кыдырып, жүргүзүлүп жаткан курулуш иштерин жеринен көрүп чыгышты. Курулуш иштерин жүргүзүп жаткан подрядчы уюмдун адистери менен компаниянын кызматкерлери калдык сактоочу жайдын экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн геомембрана төшөө процессинин этаптары тууралуу кеңири маалымат берип, элдик комиссиянын мүчөлөрүнүн суроолоруна жооп беришкен. Жалпысынан элдик комиссиянын мүчөлөрү алтын ылгоочу фабриканын калдык сактоочу жайынын экинчи баскычынын курулушунун жүрүшүнө оң баа беришип, баардык технологиялык нормалар экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн так сакталып жатканын белгилешти деп айтылат маалыматта. Компания белгилегендей, жер үйгенин иштетүүнү көзөмөлдөө боюнча элдик комиссиянын мүчөлөрүнүн калдык сактоочу жайдын экинчи баскычынын курулушу менен таанышуу сапары буга чейин да уюштурулган. Быйыл эле калдык сактоочу жайдын казуу иштеринен кийин 16 апрелде жана 13 июнда комиссиянын мүчөлөрү Генге иш сапар менен барган. Комиссия мүчөлөрү менен макулдашылгандай, алардын кийинки сапары калдык сактоочу жайдын экинчи баскычынын курулуш этаптары толугу менен аяктаганда уюштурулат. Кыргызстандык боксчулар Кытайда өтө турган мелдешке катышат.
Кыргызстандык боксчулар Кытайдын Үрүмчи шаарында өтөп турган эл аралык мелдешке катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 25 сентябрда башталып, 10 октябрда жыйынтыкталат. Курама команданын тизмеси 48 кг Анвар Ходжиев, 57 кг Санжар Сейдакматов, Ислам Төрөбеков, 63,5 кг Мирзовахит Имам Назаров, Алмаз Орозбеков, 80 кг Сагын Сатыбалды уулу, плюс 92 кг Бакыт Токтосун уулу. Курама команда мелдешке башкы машыктыруучу Данияр Төлөгөн уулу жана машыктыруучу Темирлан Осмоновдун жетекчилиги алдында катышат. Турак жай кооперативтеринин ишин 3 мекеме көзөмөлдөйт. Кыргызстанда турак жай курулуш кооперативтеринин ишин ЮСИСА министрлиги, Ички иштер министрлиги жана Улуттук банк көзөмөлдөйт. Тиешелүү токтом кабыл алынганын Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Токтом турак жай кооперативтеринин натыйжалуу башкаруу үчүн кабыл алынган. 2023-жылы декабрь айында кооперативтер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык кооперативтердин ишин Министрлер кабинети тескейт. Кооперативтер өзгөчө кырдаалдар үчүн фонд түзүп, устав менен анын суммасын жана мүлкүнүн үлүшүн аныкташы керек. Бул талап аткарылбаса ал каттоодон өтпөйт. Кооперативдин иши тышкы аудитордук текшерүүгө алынышы мүмкүн. ЮСИСА министринин өткөн жылдагы маалыматына караганда Кыргызстанда 162 коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативи катталган. Башкы прокуратура 2023-жылы 14 турак жай кооперативи боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген. Кыргызстанда турак жай кооперативтерине каршы бир нече акциялар өткөн. Алар мында уюмдарга миллиондогон акча салып, соңунда сызга отуруп калганына даттанышкан.